саясат талдоочу Дастан Раззак уулуна кайрылып, Иранда бийлик эми кимге тийди? Мындан ары алар кайсы жолдо башкарат деп сурадык. Аятолла Хаменейдин өлгөндөн кийин азыр президенттин колуна өтүп кетиши, бийликке өтүшү бул президентке берилбейт. Анткени ал жердеги система толук менен баягы кулап калган жок. Ал жерде атайын мындай кеңеш бар. Бул Аятолла Хаменейдин бул аятуллалар же молдолордун бир кеңеши бар. Ошол молдолордун кеңешип чогулуп туруп кайра ордуна бирөөнү шайлайт. Анткени Трамптын деле билдирүүсүндө ордуна бирөө келет билем, бирок азыр атын айтпай турайын деп койбодубу. Бул жерде азыр 4 адамдын аты аталып атат, 4 талапкердин. Бирөөсү ошол Али Риза Пехлеви, мурдагы шахтын баласы, сыртта көтөрүлүштө дагы улам аты чыгып, кайра ошол келиши мүмкүн деп жатты. Бирок анын азыр Америка менен дос болгон, сыртта мурдагы шахтын баласы болуп туруп, кайра анын Америка алып келсе деле Иран эли аны колдобойт. Америка муну өзү деле көрдү, кечээ көтөрүлүштө жалпы эл аны колдоп кетпегенин көрдү. АКШ президенти Дональд Трамп Хаменейнин өлүмүн дүйнөдөгү бирден бир залим адам өлдү деп сыпаттады. Иран бийлиги азыр убактылуу кеңешке кирген Алиреза Арафини башкы аятолла катары караштырып жатат. Бирок Трамп азыр айтпайын, бирок лидер болчу бир нече киши бар деп сыр катууда. Бул лидер тандоого АКШда кийлигишүүсү мүмкүнбү? Же АКШ менен Иранды тең канааттандырган адам келиши мүмкүнбү деген суроолорду жаратат. Дастан Раззак уулунун пикиринде талапкерлердин бири Ирандын мурдагы президенти, консерваторлордун арасында либерал саналган Хасан Роухани болушу мүмкүн. Бул жерде Хасан Рухани деген мурдагы президенти, жанагы 2018-2019 чейинки президентинин аты көбүрөөк акталды. Анткени бул ошол президент болуп башкарып турган мезгилде бул 2016-жылы Давостогу чоң дүйнөдө бир жолу болчу Давос конференциясында батыш мамлекеттер менен ошол Америка менен ядролук келишимге барган, ядролук менен азайта турган болгон, Американын ошол батыштын айтканы боюнча ядролук өзөктүк программаны кабыл алган, ошондой эле Америкадан Боингтерди сатып ала баштаган, мындайча айтканда Америкага жакын мамилелер түзүп баштаган үчүн кийинки президенттик шайлоодо дагы Аятолла Хаменеи муну президентке көрсөткөн эмес да, мына Ибрахим Раиси келип калган. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз боюн эмин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын, кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар, суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар катуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах разы болсун. Жөн Хасан Рухани эң баягы ыктымалдардын бири, Аятолла Хаменейдин ордуна келүүчү. Анткени ал мурдагы дагы баягы максаттары дагы ошондой болгон экен, Аятолла Хаменейдин ордуна келүү тууралуу. Америкага дагы жакын мамилелер болгон үчүн ошол эң жогорку ыктымалдуулук Аятолла Хаменей. Андан кийин анын уулу бар. Аятолла Хаменей буга чейин мураскер катары жарыялаган элге дагы Уштеба Хаменей ошол келиши мүмкүн. Анткени ал буга чейинки баягы диний салтанаттарда, жана чогулуштарда жанына кошо алып жүрүп, элге тааныштырып, ошо мураскер катары айрым жанагы ошол Хаменейдин жасап аткан ритуалдарында дагы кошо жасап жүргөн да. Анан бул азыркы мезгилде ошол Аятолла Хаменейдин ордуна келе турган Хасан Рухани же Уштеба Хаменей баласы болушу мүмкүн. Эми алдыда ошондо кырдаал, дүйнөдөгү кырдаал кандай өзгөрүшү мүмкүн? Бул жерде 2021 же 22-де өткөн жанагы Мухаммед Казими деген сакчылар корпусунун генералы, мындайча айтканда башкы командири өлтүрүлгөндө Иран бул сөзсүз жообун алат, жазасыз калбайт деген билдирүү таратканда, азыр дагы ошол башкы сакчылардын баш корпусу айтып атат, бул Америка жазасыз калбайт деп. Эми Америка жазасыз калбаганда бул Американы барып аткылап же Трамптын сарайын, Трамптын резиденциясын ал эме кыла албайт да, аткылай албайт. Ушундай сөз менен, ушундай калктуу менен калышы мүмкүн. Менин оюмча ошол Ирандын Америкага ошо Хасан Рухани мурдагы президент
баягы келип кала турган болсо, андан мурдагы сүйлөшүүлөр уланып, бул баягы согуш токтошу мүмкүн. Себеби Америка деле өзүбүздүн операцияны биз аткардык, болду дегендей билдирүү жасап койду да, болду, биз ал жерде согушту менен аткарбайбыз. Аятолла Хаменеи жазасын алды, өлдү. Себеби Трамп ачык билдирүүсүндө айтпадыбы, буга чейин көптөгөн баягы америкалык аскерлерди, көптөгөн адамдарды өлтүрүлгөн, дүйнөдөгү эң жаман адамдардын бири өлдү. Болду, токтот деп койду. Июндагы 12 күндүк согушта деле биз баягы Ирандын бүтүндөй атомдук бомбаларын, өзөктүк программаларын жок кылдык, биз операцияны ишке ашырдык деп билдирүү жасап токтотушкан да согушту. Бирок ал чындап токтото алышкан эмес экен. Кийин кайра өздөрүнүн чогулуштарында белгилүү болду. Биз толук жете албаппыз, анткени жердин алдында дагы булардын программалары, жанагы иштеп чыккан өзөктүк программалары бар экен. Биз токтото албадык деди. Америка деле ошентип токтотуп кайрадан жанагы уланып кетиши мүмкүн да.